Роналдуну сыйлабаган Ламин Ямал окуясы. Ооба, кече Ламин Ямал оюн жүрүшпөй калды. Нуну мендеш Ямалды чөнтөгүнө салып койду, алсыз кылып койду, ойнотпой койду деп айтышты. Бардыгы туура, бирок ага чейин алгач оюнчу тууралуу дагы бир аз ойлош керек. Мисалы, Ламин Ямал 17 жаш курагында болгонго карабастан, ушундай футболдун чоң сахнасында таанымал болууда. Удама-уда финалдарда гол киргизип, ассист жасап өзүнүн мыктылыгын көргөзүүдө. Ла Лигада, Супер Лигада, Испания кубогунда, Чемпиондор Лигасында, кечеги Францияга каршы жарым финалдык, анан дагы бүгүнкү финалдык оюн. Ушулардын баарын ойнош анын жаш курагы үчүн кыйынга туруп калды. Акыры өзү каалап турса дагы денеси алсыздык кылды. Ойлогонундай ойной албай калды. Ал жагынан Ямалды түшүнүшүбүз керек. Ага респект. Бирок бир себептер менен кайра аны жамандоого уруксат бересиз деп ойлойм. Оюн башында жакшы эле күлүп жайнап баштаган, бирок оюн бүткөн соң Винидей эле мүнөз чыгып калды. Роналдо кол берсе, ал тарапка карабай да койду. Португалия кубок көтөрүп жатканда аларды сыйлап кол чаппай, анан дагы башка бир топ каталарды кылып, күйөрмандардын талкуусуна айланды. Кээ бирлери аны кийинки Азар же кийинки Ансу Фати деп сындап жатышты. Сиздин оюңузча Ламиндин бул кылгандары туурабы?